Буга чейин миграцияда жүрдүм, өзүм Россияда. Фриго деген мен көчөт деп ойлочумун да, например, элементарный ошол нерселерди билбейт болчумун, ал кандай түр сорт болду экен деп. Иштегенге дагы оңоюраак экен, таза да экен. Аябай масса делает кассу дейт го, эме мураны аябай көп берет экен. Көчөттөргө эле 7000 көчөткө 280 миң кеткен. Андан тышкары пленка, жанагы шланги, эмелердин баарына кеткен. Ошонун баарын актады. Азыр актап койду. Уже актады. Фриго көчөт отургузгам деп атпайсыздарбы? Ооба. Эмне үчүн кассет отургузгансыздар? Мындай башкалардын опыттарын уже уктук, көрдүк, көбүнүкү өлүп, например, канча 1000 көчөт алса, анын бир 20-30% өлөт экен, көп оорулар болот экен. Фригода все равно эме да, эмелер риск азыраак болот экен. Анан биринчи баштап аткандан кийин жакшы өссүн деп ошол себептен дагы. Мындан ото азыраак чыгат экен. Азыраак дегенде эле жерден отуп коесуң. Болду сугарганын арык менен сугарбагандан кийин эмелерди ачып коесуң. Жеңил эле болот. Чоңдорун базарлардан алып жегенде ал даамы жок болот болчу да. Чоң, бирок даамы жок, анан ошондой ой калган да, стереотип бар. Чоң болсо даамы жок, жөн эле чоң айтып коюшат. Бизнес кылып ушул эле жылы расходун жаптык, анан кийин жакшы киреше болду. Бирок мен уже ар кимдин отзывдарын окуп атып барганда чаттарда биз азыр отурабыз го, ошол жакта адамдардын кандай көйгөйлөрүн айткандан эле уже түшүндүм да, что көчүрмө көчөттө кичине риск көбүрөөк экен да. Саламатсыздарбы? Биздин ассоциациянын жалпы катталуучулары, МөМө YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, азыркы учурда мен өзүңүздөр көргөндөй тиги жакта мынакей ысык көл чалкып жатат. Бул же бер жагында болсо Сарой айылы, анан мынакей тоо жакка чыга бериште ушундай алмабактын ортосунда клубника эгилген бир талаа бар. Өзүңүздөр көргөндөй анча аябай чоң эмес, бирок кичинекей да эмес. Клубникалар аябай сонун бышып аткан экен. Мынакей достор, бүгүн ушул жактан интервью алабыз. Кимден интервью алат десеңиздер, ассоциациянын мүчөсү Элиза Султанбаева деген эжекебиз менен сүйлөшөбүз. Көл жергесинде клубника кандай болду экен, анын даамы кандай ооруларга туш болот, жана көлгө клубника эксе болобу, ушул бизнес менен алек болсо болобу, сиздерге дал ушул суроолорго жооп алып беренге аракет кылабыз. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Ушундай сонун клубника талаасын кароо жана ага мындай эмгекти жумшоо бул ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Чындыгында клубника өстүрүү бул өзүнчө бир искусство деп деле айтсак болот. Элиза эже, саламатсызбы? Саламатсыңар. Бишкектен бери сиздин ошол кооз, таттуу талааңызды көрөлү деп келип калдык. Кош келиңиздер. Түшүм жакшы болуп аткан экен буюрса. Буюрса жакшы, быйыл жакшы. Клубника бизнесине эмнеге келип калдыңыз мындай алгач эле? Мен буга чейин миграцияда жүрдүм, өзүм Россияда. Ошол жакта жүрүп, акыркы жылдары ушундай YouTube каналдан аябай көп учурады да. Негизи эле Кыргызстанга барсам эмне иш кылсам, Кыргызстанга барсам эмне кылып ошол жакта калганын аракетин кылсам деген ойлор келе берди. Анан ошо YouTube каналдан аябай көп роликтер чыкты. Бизнес кылып ушул эле жылы расходун жаптык, анан кийин жакшы киреше болду, жакшы өсөт экен, мындай экен деп анан ошондон уланып кетти. Анан бияка келип айкемдерге айтсам, хорошо, макул деп анан быйыл ошо баштап көрдүк. Биринчи жыл быйыл, э? Быйыл биринчи жыл. Демек, баягы сыртта жүргөндө адамдардын башкалардын ийгилигин көрүп, демек биз деле кылсак болот турбайбы? Жер бар, погода жакшы деп ойлодуңуз. Ооба, анан ошо айтышты эмеден, ушу каналдардан, видеолордо. Көлдө өскөн клубникалар негизи эле мөмө жемиштер аябай даамдуу болот, себеби жанагы аэрация болуп, күндүз ысык, кечкисин салкын болгон аябай жакшы пайдалуу болот деп анан көрөлү дедим. Биз көлдө жер болсо, анан биз бул жакта картошка мындай өзүбүзгө үйгө керектүү эле нерселерди айдайбыз. Алардан көп деле пайда көрбөйсүң да. Анан ушундай кене жерден баштаса болот экен деп анан ошондой ой келди. Жакшы. Анан баягы бизнести баштап жатканда мындай туура багыт керек да биринчичи. Мындай элге окшоп эле баштай берсең да болот, бирок туура бизнес подход кылсаң да болот да, жакшы түшүм алуу үчүн. Сиз кандай көчөттөрдү тандап алдыңыз? Эмне үчүн бул жакта тигилген мынакей Мурана деп турат, ар жакта Клэри, анан Альбион дедиңиз, э? Эмне үчүн ушул сортторду тандап алдыңыз? Мен өзүм көп тренинг эмелерди окуп, бирдемкелерди изилдей берем да. Анан бул баштаардын алдында качан? Даже күзүндө, жазында, кышында экен.
онлайн эмесин окудук, ошо клубника боюнча агрокомплекстерди окуу жүргүзүп баштады. Ошону теориясын окуп туруп, ал кезде мен Москвада болчумун еще. Анан кийин ал жактан сорттор уже фриго деген мен көчөт деп ойлочумун да, например, элементарный ошол нерселерди билбейт болчумун, ал кандай түр сорт болду экен деп. Ошолордун баарын көрүп, жерди кандай тандаш керек, эмне кылыш керек экен. Анан мурана эмелер кеч күзгө чейин берет, клерини башында эле айтышкан, что бир түшүн берет, бирок аябай көп берет депчи. Анан ошону көрөлү дедик. Клерини ошон үчүн себеби бизде эрте бышпайт да көп көлдөчү. Анан ошону көрөлү деп ушундай сорттор тандап көрдүк да. Анан чоңдоруна көңүл бурдук. Ошо альбион ошол себептен тандадык. Долгоиграющий болсун деп. Баягы товарный вид деп коет го, ошол жакшы болушун каалаган экенсиздер да. Фриго көчөт отургузгам деп атпайсыздарбы? Ооба. Эмне үчүн кассет отургузган жоксуздар? Мындай башкалардын опыттарын уже уктук, көрдүк, көбүнүкү өлүп, например, канча бир миң көчөт алса, анын бир 20-30% өлөт экен, көп оорулар болот экен. Фригода все равно эме да, эмелер риск азыраак болот экен. Анан биринчи баштап аткандан кийин жакшы өссүн деп ошол себептен дагы көчүрмө көчөттү отургузуп, анын мөмөсү майда болуп калабы деген ой келди. Себеби көчүрмөдөн болгондо баары оригиналдай болбойт го. Бирок фриганын баасы ошол эле учурда кассетага караганда кымбатыраак. Ооба, биз анысына деле эме кылган жокпуз, караган жокпуз. Эмнеси болсо да фриго болсун деп изначально ошондой эме цель койдук да. Алгач баштаганда эле баягы кадамыбыз туура башталсын деген экенсиз. Себеби деген ушунча эмгек, акча жумшап алып анан болбой калса, ошондой ой келет да, коркосуң да. Сон анан айтып атпайсызбы, Көл регионунда аябай жакшы болот экен деп уктук, айтып атышты депчи. Кандай экен негизи, практикада көрдүңүз да, мисалы ушу жарым жылдан ашты да сиздин бул жердеги жүргөнүңүзгө? Ооба. Көлдө мындай обычно мурун кандай болчу, бизде майда клубникалар чүй жактан келип, биз ошону варенье эмелер жасайт болчук да. Алар майда болот да, бирок аябай таттуу болот. Анан чоңдорун базарлардан алып жегенде ал даамы жок болот болчу да. Чоң, бирок даамы жок. Анан ошондой ой калган да, стереотип бар. Чоң болсо даамы жок, жөн эле чоңойтуп коюшат деген. Анан нет, быйыл чоңойду, даамы деле жакшы. Айылдагылар, бияктын эле ушактын тургундары азыр жалаң вареньега, компотко ушуну алып жатышат да. Анан ушу действительно бизде көлдүн эмеси, абасы влиять этет экен да. Эми жана агрономдор уже специалисттер айтып атпайбы, жанагы аба ырайы кечкисин салкын болуп резко, анан күндүз ысык болгон аябай мөмө жемишке пайдалуу депчи. Анан ошол себептен болуш керек. Апа, Кулпунай жактыбы сизге? Кулпунай жакты. Мурун мен өзүбүз эле бактын арасына чүйдүн эле эмесин айдабыз, мындай эме клёнка салбай эле айдачубуз. Анда майдараак болчу. Мындай эле терип, ошондо эле сатып этчүбүз. Эми бул жакшы эле экен, чоң-чоң. Анан балдарымдын иши ийгиликтүү болсун деп эртеден кечке эле ушул жерде жүрөбүз. Мен өзүм намаз окуйм. Анан эртең менен эрте 4:30 болгондо чымчык, сагызган дегендин баары келет. А балдар 4:30 турбайт да. Мен намазымды окуп алып эле келип ушуларды карап, аралап бассаң деле сагызган учат, карага келбейт. Ошентип аткылап эметип койсоң башка жакка ооп кетет. Ооп кетет да, көбүрөөк басып атып, моундай немелер шалдыр бүлдүрдү койсо башка жакка ооп кетет. Тим койсоң каптап эле ушул жерде жүрө берет. Ар бириңиздердин жумушуңуздар бөлүшүлө турбайбы? Мен эми өзүмчө ушул жерге балдарыма карап эле агроном болуп алдым. Бир балам бар, неберелерим бар иштейт турган. Аны сен бригадирсиң деп ал усиктерин жулуп иштетет. Болсо могу кургаган жалбырактарын кескиле, усиктерин вообще күндө кескиле. Могу кургаган эмени жалбырагын эмне пайда? Мындан кесип койгула деп эле ушул эле агроном болуп эле жүрөм. Күнүнө мына ушул жака канча жолу келесиз? Эртең менен келесиз? Эртең менен эрте туруп келебиз. 6:30, 7:de келип теребиз. 9га чейин балдардын баары келет, теришип. Андан кийин келип деле ушул жерде өзүм жашылчам бар, аны карайбыз. Жүрөбүз. Андай болбосо азыр карга деле келе берет. Карабасаң ушул жерде жүрбөсөң. Сугарабыз, шерезден чыгарабыз. Отош керек. Көлдүктөргө, ушу көлдүн жанында мындай сезон учурунда көбүнчө иштеген, бул көлдүн жанында иштеген көбүрөөк пайдалуу деп айтышат да. Ошол пайдалуураакпы же жер менен иштеген пайдалуураакпы? Эми мындай да, жаштар эми мындай иштерге иштей албайт болуш керек. Көнүп калганда бизде пансионат көп, постоянный жумуш, баары пансионат иштейт. Биз болсо ушул жерде жашайбыз, ушул жерде алганбыз, биз балдарым. Ар бир айылда турат, анын балдары окуйт. Анан биз ушул тургандан кийин, жер болуп аткандан кийин, мурун ушул жердин баары эле алмайрык болчу. Кызым ушуну тигем дегендин баарын жулуп сатып ийдик.
мындай эме болсун депчи, каяка бирөөнүн жерине тиге албайсың да. Бирөө суу бербейт, дагы светтен да кетет. Эми Кудай буюрса дагы мондан ары эметебиз деп атышат, көбөйтөбүз деп. Жакшы эле экен, бизде пансионат көп. Ошол жактагылар эч жака кыйналбайды эле, ошол жака өткөрүп эле сатып аттык. Азыр заказ беришип ошо Радуга Карбен деген жумушчулары вареньега кылып атат. Чолпонтага апарып беребиз базардагыларга. Пока быйылча жакшы. Башка өсүмдүктөргө салыштырмалуу мунун кыйынчылыгын кандай деп багайсыз? Кыйынчылыгы азыраак эле болот экен. Баягы тиккенде эми любой эле алма тесиңде эле жер казасың. Бугулардын баарын жасап, жерди даярдап алып, эметкенде эми андан ото азыраак чыгат экен. Азыраак дегенде эле жерден отуп коесуң. Болду сугарганын арык менен сугарбагандан кийин эмелерди ачып коесуң. Жеңил эле болот экен. Буга деле кыйналып эметкен жокпуз. Башында эми конечно жердин баарын ары айдатып, бери айдатып, 2-3 жолу айдаттык да. Тырматып, бир да чөп калтырбай эме алгандан кийин, муну тиккенден кийин кимге кандай билгем, бизге жеңил эле болуп калды. Кудай деп эле барып эле терип эметип калабыз. Берекесин берсин апа. Жугуштуу болсун. Сиздерге рахмат. Аябай сонун иш кылып жаткан экенсиздер. Эми башкаларга да сунуштайсызбы ушундай иш менен алек болушту? Ооба, угуп алып, апи ушундай чоң болот экен дешип келип, мен да айдайт элем, кандай кылып айдаса болот экен, анан кантиш керек экен деп өзлөрү эле келип сурап көрүп кетип атышат. Анан айтып айылдаштарбы? Айылдаштарыбыз эле. Ушул жерде 2 эле киши айдады да. Бирөө азыраак, бирөө анан ой клубникаңар келип көрүп кетеличи, кандай кылып айдадыңар, канттыңар? Апи ушундай чоң болот экен. Мен деле айдайт элем дегендер бар. Анан эми ушундай жери бар киши айдайт да, жөн эле киши айдай бербейт. Светти бар, жер болбосо капельныйды кандай кылат ээн талага. Чыгарып, электрический бирөө айтып алабы, таң ошолоп айдаса болот, айтабыз баарын эле, айдагыла деп. Айдайбыз дегендер чыгып атат, туугандарыбызга да айтып атабыз. 15 миң, 20 миң алам деп тетякта жүргөндөн көрө айдап алып эле окат кылбайсыңарбы деп. Мен жүрүп ушул жакта жер иштеткен, аны отойсуңар, сугарасыңар дечимин да. А мындай капельный кылып, пленка салганда жумуш аябай эле азаят экен. Башында, конечно, баштап атканда канча жолу бул жерде эме кылып айдап, анан кийин пленкаларын салгычакты бир сыйра эме болдук. Көп кыйынчылыктар болду да. Андан кийин уже эме жумуш аябай эле жеңил. Башка жумуштарга караганда жеңил эле болот экен. Негизинен бул жакта ким карайт азыр? Сиз мисалы бир күнү Бишкекте, бир күнү биякта жумуштар менен жүрөт экенсиз да? Бул жакта эми очередтешип дегенде биякта байкемдин балдары бар, өзүмдүн уулум бар, школьниктер да, ошолор жана менен дагы бир иним бар, ал да бир аз ушул жака көчөт алып чогуу биз менен тигишкен да, көрөйүн депчи. Ошолор болуп, атам, апам дайым ушул жакта жүрөт. Эми эртелигече, эми бул жакта убакыт эртеден кечке деле жүрбөйт экенсиң. Эртең менен турганда бир 2 сааттын ичинде терип коебуз. Бир түшкө чейин 4-5 саат баарлап иштеп, мурунттарын кесип, отосун алып, анан сугарган оңой эле, кранды ачасың, жабасың болду. Анан эртеден кечке деле полёдо жүргөн киши жок. Негизи клубника тиккенден кийин анын баягы кыйынчылыктары сөзсүз болот. Кандай ооруларга туш болду? Эме жалбырактары саргайып, аябай мындай бир аз куурап, ушундай болуп баштаганда массовачы. Анан биз көчөт сатып алган жерден, агрокомплекстен эме алдык, консультация алып, сүрөттөрүн жөнөтүп, бизде мындай проблема болуп атат десек, кальций жетишпейт, натрий, сульфат деген, магний, ушулар жетишпегенден ушундай болот деп анан сунушташты. Ошолорду бердик. Азыр вроде бы кайра жакшы. Кайра жакшы. Бир эле жолу эме кылдык, ошолорду бердик. Ошондо бул жакта канча миң көчөт бар азыркы учурда? Биз 7000 көчөт тиккенбиз. Жалпы, э? Жалпы 7000 көчөт, 3 сортту бөлүп 2000ден кылып тиккенбиз да. Альбион, Глери, Мурана. Ушул сорттордун кайсысы сиздин фаворит болуп калды? Негизи массаны, аябай масса делает кассу дейт го, эми Мурана аябай көп берет экен. Ошонусу жакты. Анан эң чоңдугунан Альбион жакты. Мен өзүмдүн жеке оюм Клери биздин өрөнгө мындай бир аз туура келбейт экен дегеним, себеби ысык бат бүтөт, экинчи эмесин бергенге жетишпей калат экен да. Бул баягы ош тарап эрте берет экен, бир жолу ошо менен токтоп калат экен да. Бизде курортный жер болгон үчүн постоянно эме болуп турган, сырьё болуп турган жакшы экен да. Ошол себептен Клери балким ош тараптагыларга чүйгө туура келет окшойт деп калдым да. Бир берип сатып салгангачы. Бул территорияда сиздерге окшоп ушундай клубника менен алектенгендер дагы көппү, барбы? Бар экен.
ушул биздин айылда 3 адам ушул чогуу бирөөсү менен барып алганбыз. Анан кийин дагы бирөө тигиптир, бирок аз да, алар да көрөлүү деп 2000 ушундай көчөттөн алып, анан башка айылдарда бир аздан бар, но бирок гектарлап чоң аянттарда эми кызыгып көрүп башташты да. Баягы товар бышкандан кийин аны сатууда сиздерде көйгөй жок экен да. Быйыл эми бизде ушундай азыраак эме болду да. Көйгөй жок да. Башында страх болгон, каяка сатабыз, эмне кылабыз деп. Эң эле биринчи любой фермердин ою ошол болуш керек. Сбыт кандай болот деп. Быйыл жакшы болду. Себеби курортный эме болуп, пансионаттар иштеп турду, эл салуучулар көп болду, алуучулар дагы. Анан кийин көбөйткөндө уже жанагындай алып кете турган сборочный пункттарга өткөрсө жакшы болмок да, если көбөйтө турган болгондо. Жалпы ушул жерге мисалы азыркы учурда кирешесин алып, эми мындай суммаларды эсептеп атасыз да. Чыгашасы канча болду, кирешеси буюрса канча болот депчи. Чыгашасына канча салгансыздар мисалы баштаганда ушул учурга чейин? Бизге көчөттөргө эле 7000 көчөткө 280 000 кеткен. Андан тышкары пленка, жанагы шланги эмелердин баарына кеткен. Ошонун баарын актады. Азыр актап койду. Уже актады. Бирок дагы канча убакыт тери мүмкүнчүлүгүңүздөр бар? Эми погода буюрса жакшы болсо, сентябрь айы ичи алсак, балким октябрдын ортосуна чейин алабыз го деп ойлоп атам да. Бирок сентябрь если ушундай погода болсо, анда дагы алабыз түшүм. Сон канча сомдон сатылып атат орточо 1 килограммы? Азыр 250дөн сатылып атат. Азыр 250дөн жайы менен 350-400гө чейин сатып аттык. Акыркы ушу айларда эле башталды, 250 ушуга түштүк. Анан баягы алгачкы баштап аткандан кийин сөзсүз дыйканда бир каталар болот, өзү кетирип алган, балким билбегендиктен, балким бир аз ошол нерсени изилдебегендиктен, сиз кандай совет бересиз баягы жаңы баштап жаткандарга, кандай катаны кетирбеш керек? Фриго алыңыздар деп айтмакчымын. Биз мындай көчүрмө көчөт тигип көргөн жокпуз, бирок мен уже ар кимдин отзывдарын окуп атып барганда чаттарда биз азыр отурабыз го, ошол жакта адамдардын кандай көйгөйлөрүн айткандан эле уже түшүндүм да, что көчүрмө көчөттө кичине риск көбүрөөк экен да. Анан бугор, например, жасап атканда бизде биякта техника жок болгон үчүн муну ручной жасоого туура келди. Анан ручной мунун баарын канча күндө жасап бүтөбүз деп байкем бул жактан бир мини трактор бар болчу, ошол байке менен сүйлөшүп, мындай өзлөрү темирден сварка кылып бугор жасай турган бир эме жасашты да, инструмент десек болобу. Анан ал ичке болуп калган үчүн мурана бул сабактар аябай узун болот да. Сабактар узун болот, биздин бугор ичкерээк болуп калды. Анан мындай жерге тийип эме болуп атат да. Негизи сол негизи эмесин бугордун ширинасын аябай эле эме кылыш керек экен, широкий. Анан кичине бийигирээк жасаш керек экен да. Ошол биздин катабыз болду, мынтип жерге тийип, жаан-жагын күнүнүн эртеси тергенде бир аз кыйынчылыктар болот да. Анан биз жерди бугор жасаардын алдында канча бир күн мурун сугарып туруп, уже почти кургап калганда биз ортодон алар тазалап, тырматканга бир аз жер кургай түшкөн. Ошонун үстүнөн бугор жасаганбыз да. Анан бугор жасап туруп биз пленканы жапкандан кийин бир аз сугарганда уже басырылып калды да. Отуруп калды. Анан ушундай биз эме кылдык, эмкиде сугарып туруп жер нымдуу болгон кезде анан жасап пленканы жабыш керек экен деп сабак алдык. Негизи клубника менен алектенүү бул жеңил бизнес бекен же оор бекен? Сиз айтпадыңыз жогоруда, муну оптимизация кылып койсоң болот депчи. Жаңы технологияларды болушунча колдонгон экенсиз да. Оор бучу жеңилби? Аябай эле жеңил деп айтыштан алысмын. Ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыктары болот. Ушунча энергия, ушунча убактыңды ушул жака коротушуң керек да. Анан өтө оор дегенден да алысмын. Себеби, например, гектарлап картошка айдаганга караганда или элементарно даже бул жакта бизде эме бар, алма бак бар. Ошолорду караганга дагы күндө ушул жакта атам. Тыынбай ушул жерде да сугарат, анын жазгысын отойт, ал жакка аябай көбүрөөк күч көбүрөөк кетет да. Постоянно сугарып эле эртеден кечке убактысын ошол жака, анан ортосун чөбүн чабат, аябай убакыты көп алат. Ага караганда жеңилирээк, бирок прям оп-оңой баарын эле колунан келе берет деп айта албайм да. Бул жакта көрүп атабыз, үстүнө жиптерди тартып, мындай бул кандай технология ошондо? Каяктан келген? Буну байкем бир жерден көрүп келиптир, түп жакка барган окшойт. Ошол жакта ушинтип чымчыктардан, эмелерден коргойт, булар ушинтип эме кылат депчи. Анан
чымчыктар болду, бирок аз эми. Почти жок десек деле болот. Мен аябай чымчыктар көбөйүп, биякты кантип коргойбуз деген ал да проблема болуп аткан. Жок, алар жок кезде элечи. Анан мындай эмелерди атам жасап койду, постоянно айылдыкта турган. Анан буларды илдик. Болгон деле жок. Эми бул жакта эртели кеч өзүбүз постоянно келип кетип турганга, үйдүн жанында болуп, чымчыктар быйыл бизге тоскоол болгон жок. Анан муну быйыл жазда тиккенбиз. Бул абдан эле выгодно экен. Анан бул деле билбестик. Биз мурда практика өтүп болгондон кийин могу бийигирээк туруш керек экен. Биздики кичине жапыс болуп калды. Бул эми баягы кол менен жасаганга да болуп калды да. Ошондой болуп калды. Анан жакшы эле экен, доходу жакшы эле берет экен. Негизи ата буга чейин сиздики байкадым. Алмабак аябай чоң экен. Алмабак менен электенишкенсиз. Анан алмабактан кийин бул бизнеске өткөндө экөөнүн айырмасы кандай болду? Экөөнүн айырмасы абдан эле чоң. Мисалы үчүн тетигине 7 жыл күттүм мен. Түшүм алыш үчүн. Түшүм алыш үчүн. Эми жалпам түшүм бергенде 5 жылдан кийин бере баштады. Бере баштаган менен аздан да. Бирок багы мунуку азыркы ушул күнгө чейин где-то 40 сомдон ашпайт мындай сразу. Багы мындай айтканда да. Анан мунуку бул баасы дагы туура келет экен. Азырынча ким билет, эми бара көбөйүп кетсе арзандап кетеби дагы. Бирок бул эми иштегенге дагы оңоюраак экен, таза да экен. Мисалы үчүн сугарганга келгенде капельныйың кетмен күрөк көтөрбөйсүң. Жаң автоматический, короче. Анан муну убагында отоп коюш керек экен. Буга деле кол керек. А дегенде биринчисинде отоп, тазалап коюп турам болду. Андан кийин мен тергенге бара эгерде аз эле да азыр. Эгерде көп болсо, көбөйгөндөн кийин бир киши жалдаш керек, андай болсо. Азырынча пока неберелерим менен үй бүлөңүз. Эртелиге үй бүлө менен неберелер келет балдар. Балдар кыздар. Ошолор менен оокат кылып атабыз. Жакшы эле. Жакшы оокат экен. Буюрса көбөйтөсүз анан ата буларды? Мун көбөйтөлү деген ниетибиз бар. Анан кандай жердин шартына дагы карап атабыз. Эми биз өзүбүздүн жер эмес да бул эми. Бул өздөшпөгөн жер макул бул. Анан башка жерден алыш керек болот дагы бирөөнүнө. Азыр арендага алып неметебиз го. Бирок көбөйтсөң болчу да экен. Көбөйтсө болот, Көбөйтсөк. Эми кичине бир аз болсо дагы практика алып калдык мындан. Бир аз эмес, уже толук эле алдык го деп атам. Түшүнүп калдыңыз эмне? Түшүнүп, кайсы жерде кандай башташ керек, эмне кылыш керек. Бир гана жанагы витаминдерин жатка билбейбиз го, мындай аны сурап алат экенбиз. Ошол жакшы эле. А негизи суу каяктан келет сиздерге жактан? Тоодон эле? Суу тоодон эле келет. Бизде ошо тоодон келет, анан кургакчыл болуп калган жылдар болот. Мисалы үчүн быйыл кургакчыл болду. Суу негизи аздан келип турат. Көйгөй болбойт экен, Суу аздан келип турат. Бассейн барбы тигил жакта? Бассейн эмес, бир ёмкость койгонбуз. Ошону биз бир аз кичинекей билбестик да. Ал кичинекей болот. Чоң керек экен. Анан ал через бассейн кое бергенде, эмеде ёмкость кое бергенде. Экономный экен да сууга дагы. Бир толтуруп аласың, кайра кое бересиң, аккуратно. Эч бир да грамм суу текке кетпейт экен. Баары сууга кетет экен. Баягы арык менен сугарганга караганда? Арык деген көп кетет да. Арык менен мисалы үчүн боюнча жерди сугарыш үчүн где-то 50 литр 60 литр керек. Буга бир аз эле кетсе да экен. Эконом дагы болот экен, абдан эле тазалык дагы. Жакшы ошол. Жакшы. Ушул бизнести баштайм деп жаткандарга кандай кеңеш бересиз? Кандай кеңеш берер элем? Бул жакшы оокат экен, баштасын да. Баштасын. Кээ бир жер эми көп эле жерлерде орундар бар, жакшы өсчү жерлер бар, суунун. Анан жерди дайындап алып, бирок толук билип алыш керек да, кандай кылып, жерди кандай кылыш керек, кантип багыш керек, кандай айдаш керек, кандай туура болот, ошону тууралап алып туруп жасай берсе, мындан жыйынтык чыгат экен. Көп жылдык өсүмдүкпү же мындай ушу бат түшүм берүүчү клубника ушундай сыяктууларга басым жасаган туурабы азыр? Эми бизге көп жылдык да керек. Ал эми мал сала кармайт берет экен, кыргыз болгондон кийин. Аныбыз да керек. Могуреки жасаса бул эми бул өлбөчүдөй экен. Элдин өсүшү көп. Бул эми пайдалуу. Бул адамга, адам тамагы да бул дагы витамини.
Көрдүк, атаңыз дагы, апаңыз дагы, байкеңиз дагы мындай үй бүлөңүз менен аябай жакшы киришкен экенсиздер. Алардан дагы сурасам, мындай жаккан экен бул бизнес. Кызыбызды колдодук, бизге жакты деп атышат. Эми келечекке пландар кандай? Чоңоёсуздарбы же дагы башка жактарга чыгасыздарбы? Келечекке план жакшы, быйыл көрөлү деп анан биз баштап биринчи эмени алып баштаганда эле көчүш керек экен деген ой келген. Сразу эле анан биздин эле жердин ылдый жагында кошунабыздын жери бар да, анан ушулко сүйлөшүп эме кылдык, арендага алып атабыз көп жылга. Анан буюрса ошол жакты 1 гектарга чейин көбөйтөлү деген жакшы пландарыбыз бар. Анан ошон үчүн ассоциацияга кошулуп, дагы үйрөнүп, бул иштин, бизнестин эмесин, ичи сыртын дегендей. Анан көчөт алганга жакшы мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Дагы башка форумдарга, фестиваль эмелерге катышканга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн кошулуп, мындай жакшы пландар бар, чоңойтолу деген. Көлдүк туугандарга эмне деп кеңеш бересиз? Көлдүк туугандарга, например, мен өзүмдүн ар кандай эмелерди угуп, например, чөп эле айдашат беде жыл сайын, же бир картошка, биз жакта эми көп жок, бирок чөп эле айдап аны сатып убарасы көп да, бирок анынчы. Анан айтат элем, например, айлыкта көп иштешет. Ушундай чакан жер алып, үй бүлө менен, например, даже бала чакасы менен школьниктер болсо деле иштесе болот экен. Ушундай клубника же малина түрлөрүнө өтүп иш кылса болот экен, кеңеш берет элем. Ишиңизге кирик. Бүгүнкү эме биздин съемкабыз, маегибиз көп адамга пайда болот деген ишеничтемин. Анткени жакшы практика, мөмөлөрү да сонун, анан кеңештер дагы аябай керектүү болду деп эсептейм. Дагы көрүшкөнчө, буюрса эми сиз баягы гектарлап айдаганда да келип, биз суктанып, ошондо дагы интервью алалы сизден. Буюрса айтканыңар келсин, буюрса чоңойсок да эми сиз менен дайыма байланышта болобуз. Рахмат.